Үшігін да жақшы егер жылытарың бар болса деп коет эмеспи, урматтуу көрүүчүлөр. Эшикте азыркы учурда -5 градуска чейин суук болуп жаткан мезгил. Бирок ошого карабастан үшүбөй жумушуна жөнөп жана башка жумуштарды кылып аткан биздин көрүүчүлөрүбүз бар болсо, жолсо азыр айыл жеркелеринде кар абдан көп жааган болсо, кар күрөп дегенде эртең мененки ишти дароо баштап аткан көрүүчүлөрүбүз бар болсо, сизди жылытар жаныңызда адамыңыз болсун дейли. Анткени дегенде кимдир бирөө кээде үшүгүсү да келет экен, анткени жанымда мени кучактап жылыта турган сүйгөн жарым бар болсо, сүйгөн адамым бар болсо деп тиленишет экен. Балким ата-энебиз дагы, бир тууганыбыз дагы бизди жылытаттыр. Бардыгыңыздарга жылуулук каалаган Келчай Челе программасы бардык көрүүчүлөрүбүзгө ысык салам жолдойлу, ысык жолдойлу. Анткени эшиктеги жааган кар, суук бир аз сиздерди жылыткан болсун дейли. Урматтуу көрүүчүлөр, биз көрсөтүүбүздү ачык деп жарыялайбыз жана алдыңкы 2 саатта бирге бололу. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Белек берүү биздин салтыбыз деген ураан менен 1 ноябрдан баштап декабрдын аягына чейин созула турган Пиала Голд компаниясынын масштабдуу лотереясы ойнотулат. Сиз болгону Пиала Голд чайынын акциялык товарын сатып алып, Пиала KG сайтына же Пиала KG ботуна катталууңуз жана пачканы скарлооңуз керек. 5тен ашпаган сканды жүргүзө аласыз. Сиздерди күнүмдүк белектер жана ар жума сайын 200 000 сомдук зер буюму баш байгеси күтөт. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзү зоктуруп чай ичели. Пиала Голд түсү алтын, даамы күчтүү. Пиала Голд чайын сатып ал. Таңгакты скандап, жакындарыңа баалуу белектерди утуп ал. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр биз сиздерге кийинки суроону жаңырталы. Бул сурообуз макал эмес, накыл сөз эмес. Кадимки эл арасында көп ырдалып жүргөн ырдын башын сиздерге айтам. 2 сабын сиздер болсо 2 сабын улап жазышыңыздар керек. Бул кадимки Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлнур Сатылганова аткарып жүргөн. Башкалар да аткарып жүрөт, бирок Гүлнур эженин аткаруусунда көп угуп жүргөнбүз. Жазым келчи чыгармасынын 2 сабын сиздерге айтайын, 2 сабын сиздер улап жазыңыздар. Билбей калдым дебейсиздер болуш керек, анткени мен окуп баштаганда эле, ырды айтып баштаганда эле калганы өзүңүз баягы сөз келет болуш керек оозуңузга. Кайдан жүрүп сага кабылдым, карегиңде барбы жалының деп. 1 саптар башталат го, Кайдан жүрүп деп. Мына ушул ырды эстеген болсоңуз, калганын эле сиз улап жазып коюшуңуз керек. Жазым келчи деп аталат. Гүлнур Сатылганованын аткаруусунда көп угуп жүрөбүз, урматтуу көрүүчүлөр. Анан дагы эл абдан жакшы көрүп уккан чыгармалардын бири. 2 сабын сиздерге окуп бердим, 2 сабын сиздер улап эле жазып коюңуздар. Дагы бир жолу сиздерге айтып коелу. Кайдан жүрүп сага кабылдым, карегиңде барбы жалының. Анан кандай эле кийинки саптары, урматтуу көрүүчүлөр, сиздерден жоопторду күтөлү. Ал эми биз уланта берсек, 11 декабрь күнү эл аралык тоолор күнү экен. Анан жогоруда айтканбыз, Кыргызстан тоолуу өлкөлөрдүн катарын толуктайт. Кандай сонун тоолуу өлкөдө жашайбыз, аларды карап отуруп, чынында абанын тазалыгын көрүп алабыз. Ошол тоолорго көпчүлүк учурда замандаштарыбыздын, мекендештерибиздин арасында кандай десек, өзүнүн ичиндеги сезимин билдиргендер дагы бар. Ошол тоолорду карап бала чагын эстегендер бар. Ошол эле тоолорду карап, кандай десек, чыгармачыл адамдар өзүнчө бир илхомдорду чакырышат экен да. Тоодон энергия алгандар бар дегендей, биздин аска зоолорго бийик чокуларга чыгып багынтып аткан инсандарыбыз дагы бар. Алар туурасында алдыда айтып берейин. Азыр болсо ашкана рубрикасы. Мына ушундай тамак, андан кийин кайра десертке бир жерге салып кетүүгө атайын даярдалды окшойт. Мына ошол контейнерлердин ичине эле салынып эле бир жака батыраак көтөрүп кетүүчү, же болбосо түштөндүрүүгө алып кеткенге абдан ыңгайлуу экен. Чындыгында
Барыңыздардын эртең мененки тамак үстүндө отургандарды тамагыңыздар татуу болсун дейли. Сиз дагы жакындардын көңүлүн алып башкача бир тамактарды жасайм деген болсоңуз, бизден күнүгө көрсөтүлүп аткан мына ушул рецепттерден дагы алып жасасаңыз болот. Албетте бул ар бир айым үчүн сөзсүз түрдө кандай десек карап отурабыз да эмне дагы биздин менюбузга кошсок депчи, анткени дегенде күнүгө бизде ушундай суроо бүгүн эмне тамак жасайм деген. Анын сыңарындай биздин Келчай чейли программасын көрүңүз дагы биздин жакшы ушул рубрикабыздан рецепттерди алсаңыздар болот. Анан тоолор жөнүндө айтып аткандан кийин Түмөнбай Колдошевдун жакшы аткарып жүргөн чыгармасы бар го, тоолор мени кучактагыла деген. Мына ушул чыгармасындагы окугум келип атат, сөздөрүнө маани берсеңиз ушунчалык сонун жазылган. Кеткем жолдун узак жагына, келдим көпкө узатпагыла. Жыгытканы турат бир ыза, тоолор мени кучактагыла дейт. Карегиме коңгон элеси, караан турат мага ким өзү, тозуп кеттим көңүл чөккөндөн, тоолор мени жөлөгүлөчү дейт. Чиркин-ай, жакшым деген бирөө эмне, жабыркатты жалган кебине, силер гана өзгөрбөйсүңөр, тоолор мен сени сүйөм дегиле. Торгой болуп сайрап сагына, кайыл болуп келдим барына, төрүңөргө чыктым бой таштап, тоолор мени кучактагыла дейт. Чынында эле, мисалы, тоолорду карап отурсаң бир өзүнчө мемиреп, бир калыпта турган нерсе катары кабыл алабыз да, ошол эле учурда анан алар ушунчалык сен бир сырыңды ачсаң, бир нерсени айтып берип жатсаң, башкаларга ошол сырды кайра айтпай өзүнө ичине сактай тургандай сезилет эмеспи? Менде ушундай сезим болот. Тоолорду, бийик тоолорду карап отурганда, өзгөчө жайлоого барганда ошентип карап бир сырдашкандай болом. Албетте бул чыгармачыл адамдарда ушундай нерсе болот болуш керек. Менде да ошондой сезим бар. Тоолор менен сүйлөшүү, же болбосо суунун жээгинде отуруп, бир нерселерди айтып, бул баягы кадимки илхом алып келүүчү, энергия алып келүүчү жакшы нерселер десек болот. Анан албетте бул чыгармалардагы жөн эле жаралбаса керек, тоолор мени кучактагыла, тоолор мени жөлөгүлө, тоолор мени сүйгүлө деген сөздөр жөн чыкпаса керек чыгармачыл адамдарда. Алдыда сөз кылабыз, дагы да болсо тоолор туурасында сиздерге бир кызыктуу фактыларды айтып бергим келип атат. Азыр лайфхак көрөбүз. Урматтуу көрүүчү, кадимки ант тоолору деп айтылат го, мына ошол тоолордун этегинде кадимки биз ичип жүргөн кофелер өскөн экен да, убагында. Ушулар туурасында кийинки маалыматты окуп берсем, негизи айрым жерлерде ант тоолорунун туурасы 700 километрден ашат экен. Анан дагы ал жерлерде 4500 километрден ашык бийиктикте эч качан эрибей турган кар дагы бар экен. Ал канча миң жылдардан бери эле ошол кар турат, эч качан эрибейт экен, жоголуп да кетпейт экен. Азыр кенен айтып берейинчи, эч кайда алыстабай туруңуз. Урматтуу көрүүчүлөр, көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Белек берүү биздин салтыбыз деген ураан менен 1 ноябрдан баштап декабрдын аягына чейин созула турган Пиала Голд компаниясынын масштабдуу лотереясы ойнотулат. Сиз болгону Пиала Голд чайынын акциялык товарын сатып алып, Пиала Кейжи сайтына же Пиала Кейжи ботуна катталууңуз жана пачканы скарлөөңүз керек. Күн сайын ар бир катышуучу 5тен ашпаган сканды жүргүзө алат. Сиздерди күнүмдүк белектер жана ар жума сайын 200 000 сомдук зер буюму баш байгеси күтөт. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзү зылтырып чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Пиала Голд чайын сатып ал, таңгакты скандап, жакындарыңа баалуу белектерди утуп ал.
Ийгилик каалайбыз, албетте баалуу билектерге ээ болуңуз дейли. Бул вакыттарда биздин студиябызга келген коногубуз болот эле. Тилекке каршы биз чалганда албай жатат, уктап калган окшойт. Бул суукта жылуу жазыкты жазданып алып, жылуу журканды жамынып алып, уктап көпчүлүк жатат окшойт. Мына ошолордун катарында биздин коногубуз дагы келмек. Тилекке каршы албай жатат. Менин оюмча ушу уктап эле калды деп ойлоп атам да, же болбосо же кандайдыр бир шашылыш иштер болуп калды, иштери болсо бизге айтып коет эле, албай жатканына каранды уктап эле жатат окшойт. Эмне дейбиз? Тилекке каршы келбей калды окшойт. Дагы да болсо түдүңүз бейпил болсун деп коелу. А биз болсо программабызды улантабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге жогоруда суроо берген болчумун. Гүлнур Сатылганованын аткаруусундагы Жазым келчи деген чыгарманын сиздерге 2 сабын айтып бергем, 2 сабын улап жазыңыздар деп. Жатка билгендер абдан көп бул чыгарманы. Кайсыл жерге, мисалы, тойлорго барбай, ошол эле ресторандарда, кафелерде ырдалып жүрөт. Эл аябай көп аткарган чыгармалардан да, анан дагы үй тойлордо отурганда кана ырдеп коюңуздарчы деп баштаганда эле ушул чыгарманы көпчүлүк аткарып баштайт да. Өзгөчө эжекелер, байкелер жакшы билип аткарган чыгармалардын катарында. Анан албетте башындагы 2 сапты сиздерге айтып бергем. Кайдан жүрүп сага кабылдым, карегиңде барбы жалының. Ушундай суроолуу түрдө айтылган чыгарма. Андан кийинкиси дагы, экинчи сабы дагы ушундай суроо берилип аткандай саптар катылган сөздөрүндө сиздерден жоопторду күтөлү. 0508 400 100 номери аркылуу экранда номерибиз турат. Мына ушул номерге сиз улап эле жазып коюңуз. Калганын анан албетте бул саатта дагы биздин жеңүүчүлөрүбүз чыгып калышы мүмкүн. Анан жогоруда тоолор жөнүндө сиздерге айтып берип жаткам. Ал тоолорду окумуштуулардын айтымында бул жерде алгач помидор анан картошка өстүрүлгөн деп айтылат экен да. Ал тоолордо мисалы биз жогоруда айттык, эч убакта баягы эрип кетпеген карлар бар болсо, анан картошка, помидор кантип өскөн ал жерде деген суроо жаралбай койбойт. Ант тоолорунда 6390 метр бийиктикте түбөлүк муз менен байланган дүйнөдөгү эң бийик тоо көлү бар экен. Караңыздарчы, көл бар, керек болсо дагы ал тоң боюнча, муз боюнча гана туруп турат экен. Канчалаган бийиктиктеги көл бул албетте эч жерде жок, ант тоолорунда гана бар деп айтылат экен. Азыр болсо лайфхак көрөбүз. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге дагы кенен сөз кылып бергенге аракет кылалы. Анан албетте жооп жазганды сиз дагы унутпаңыз. Тамактануучу жайларда, кафе, ресторандарда кантип эле коозоп берип коюшат десе, ушинтип эле коет турбайбы? Кол менен эле чачыратып, же болбосо жана башка оңой эле нерселер экен. Чындыгында мына бери жактан карап отурсаң, аябай кооз алып келип беришет го. Көрсө оңой эле экен, урматтуу көрүүчүлөр. Анан социалдык тармактарда да мындан бир канча күн мурун Facebook'та өзгөчө жазылганын окуп калдым эле. Кафе, ресторандардагы баалар, тамактардын баасы ушунчалык кымбаттап кетти. 2 помидор, 2 бадыраң кесип келип, ушунчалык кымбат акчага беришет дейт. Ага эми албетте өздөрүнүн бир өзгөчө соустарын же жана башканы кошуп туруп эле чынында эле бадыраң, помидор кошулган салатты алып келишет дагы, баасы 250 жана башка болуп кетет. Анан дагы 500 сомдук мисалы балыктарды алар 2,5 миң сомго баалап беришет го. Чынында эле мисалы балык жегени кафелерге, ресторандарга кирип калсаң, абдан бир жакшы эле бага алып жейсиң. Ал эми көчөдөн сатып келип, үйгө бышырып жесең, бир аз акчага. Албетте эми ресторан, кафе ошонусу менен баягы кымбатыраак дегендей өздөрү бышырып бергени үчүн, ушинтип жогоруда көрсөткөндөй кооздоп бергени үчүн, бирок баягы чек жок, кымбаттап жатат деп элдин дагы нараазычылыгы бар экен. Бул жатында бир аз ойлонуп коюңуздар. Албетте аларды да ойлонсун дейин десең, азыркы күндөгү бардык нерсе кымбат, бирок анын дагы чеги менен болсо деген ойлорду элдер жазып жаткан учур. Дүйнөдөгү эң бийик жанар тоо Ожос Сел Салады.
6893 метрди түзөткөн Ант тоосунда жайгашкан экен. Боливиянын 3600 метр бийиктикте жайгашкан Ла Пас шаары планетанын эң бийик тоолуу борбору деп эсептелинип келет экен. Ла Пас шаары. Мына ушундай. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр тамаша рубрикасын көрөлү, андан кийин жолугушабыз. Ант корделдеринин эң бийик жери Аконкаго тоосу экен. 6961 метрди түзөт экен. Урматтуу көрүүчүлөр, деги эле бүгүн 11 декабрь күнү эл аралык тоолор күнү экен. Ошондуктан ушулар туурасында айтып бергим келип жатат. Анан жогоруда силерге кофе жөнүндө айтып берген болчумун. Планетада кофенин болжол менен 25% Ант тоолорунун этектеринде өстүрүлөрүнүн айтып келишет экен. Урматтуу көрүүчүлөр, 25%. Илгери дейт, бул жерде инкалар жашашкан, кийин Испаниянын конкистадорлары тарабынан куулчулукка алынган деген маалыматтар бар экен. Ант тоолорунда 5 климаттык зонада жайгашкан жана климаттын кескин өзгөрүшү менен айырмаланып турат экен көпчүлүк жерлери. Урматтуу көрүүчүлөр, алдыда көрүшөбүз, эч кайда алыстабаңыз. Билек берүү биздин салтыбыз деген уран менен 1 ноябрдан баштап декабрдын аягына чейин созула турган Пиала Голд компаниясынын масштабтуу лотереясы ойнотулат. Сиз болгону Пиала Голд чайынын акциялык товарын сатып алып, Пиала KG сайтына же Пиала KG ботуна катталууңуз жана пачканы скарлөөңүз керек. Күн сайын ар бир катышуучу 5тен ашпаган сканды жүргүзө алат. Сиздерди күнүмдүк белектер жана ар жума сайын 200 000 сомдук зер буюму баш байгеси күтөт. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзү ызылтырып чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Пиала Голд чайын сатып ал. Таңгакты скандап, жакындарыңа баалуу белектерди утуп ал. Кайдан жүрүп сага кабылдым, карегиңде барбы жалының деген суроолуу жазым келчи деген чыгарманын калаганын улап жазыңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Эң эле оңой болуш керек. Мисалы, сиз ырдап жүргөн чыгармаларды албетте бул чыгарма сөзсүз түрдө ырдап көргөнсүз болуш керек деп атам. Же болбосо телевизордон, YouTube'дан жана башка жерлерден угуп жатканда кошулуп сөзсүз ырдайсыз. Мына ушул чыгарманы эле 2 сабын улап жазып коюңуздар, биздин шарт ошондой эле. Эгер туура биринчилерден болуп жиберсеңиз, анда 100 бирдикти салып беребиз. Дароо, биздин кандай жакшы Кел чай ичели программасынан мен ушундай 100 бирдик утуп алдым деп айткан өзү деле жакшы нерсе эмеспи? Анан башкаларды дагы чакырып коюңуз. Дайыма 8-10 чейинки аралыкта бизде ушундай оюндар жүрүп турат жана алар дагы ойноого сиз чакырып койсоңуз болот. Ал эми Кыргызстандагы эң бийик чокулар туурасында айтсак, албетте биринчи эле баягы кандай десек, кулак көнүп калган го дайыма. Эң бийик чоку дегенде эле бизде жеңиш чокусу деп айтылып көнүп калган. Албетте деңиз деңгээлинен 7439 метр бийиктикте жайгашкан. Андан кийин Ленин чокусу, андан соң 3-чү орунда Тамдыкул чокусу, Семенов чокусу, Сабла чокусу, Каракыл чокусу жана Жамансуу чокусу Ак Шыйра кыркатоосунда жайгашкан. Жамансуу чокусу 5526 метр бийиктикте экен, урматтуу телекөрүүчүлөр. Азыр болсо сонун бир музыкалык чыгарма болголушу, жан дүйнөбүзгө жылуулук тартып алсын. Сөзү обону мына ушул аткаруучу Амир Аскаровдун сөзү обону жазылган. Бул чыгарма жүрөгүм эзилет деп аталат. Жана ошондой эле Чолпон Талипбек менен биргеликте бул дуэттү жаздырууга Амир өзү
сунуштаганын айтып келишет. Андан сырткары бул чыгарма өтө популярдуу болуп чыккандан кийин жалгыздан ырдап жүргөндөрүн дагы угуп калдык. Анткени Амирдин өзүнүн аткаруусунда укканбыз. Эмне себептен деп журналисттердин баягы берген суроосуна ал Чолпон экөөбүздүн ортобузда бир аз башкача нерселер болуп кетти, ошондуктан дагы деп жооп берген жайы бар. Эмне дейбиз? Чыгармачылыкка ийгилик каалайбыз. Чынында башка чыгармаларга салыштырмалуу уону, аранжировка деген башкача бир аз жазылган десек болот, өзгөчө жазылган десек болот. Эки ырчыга тең ийгиликтерди каалап коелу. А биз болсо көрсөтүүбүздү уланталы, урматтуу көрүүчүлөр, социалдык тармактагы анын ичинен TikTok жылдын мыктыларын аныктады. Алардын ичинен 2023 жыл ичиндеги видеолордун тенденциясына иликтөө жүргүзүшүп, жана мыктылардын мыктысын тандашкан болчу. Алар эң популярдуу роликтерин атап, Капибару, кызыл желектер жана Австралиядагы кой менен ит тууралуу видеолор көпкө тарап жана көп көрүүчүнү таба алган деген билдирүү таратышты. Эң мыкты видео катары Австралиядагы койлорду кайтарган ит, нандан даам жасоону үйрөтүү, Капибаранын башына мандаринди үйүп коюу, ушул туурасында видео роликтер жана эң мыкты музыка деп Cupid Twin Wear ырынын тездетилген версиясы мыкты деп табылды. Жаңы жылдыздарга Сабрина Бахсун, Лондон метросундагы кыз жана Макс тамак жасоону шоуга айланткан. Жаңы хиттер жана эски жылдыздар Ким Лоаиза жана Селена Гомес болуп TikTok эң мыктыларды тандап алды десек болот. Азыр кийинки рубрикабызга кезек берсек. Кайдан жүрүп сага кабылдым, карегинде барбы жалының деген суроо бергенбиз. Бизге көрүүчүлөрдүн арасынан ушул саптарды улай эле жан эргитип жумшак күлгөнүң жарыгыбы аткан таңымдын деген туура жоопту ырдын калганын улап жазып жиберген көрүүчүбүз Азаматсыз дейли 50-90 менен бүткөн абонент. Сизди чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Бул сааттагы жеңүүчүбүз сиз деп аталдыңыз. Урматтуу көрүүчүлөр, убакыт саат мына ошентип аягына бат эле келип калган жаңы эле сиздер менен учурашып баштадым эле. Коштошчу да убакыт келип калды. Эмне дейбиз? Бүгүн биз менен бирге болгон ар бир көрүүчүбүзгө ыраазычылык билдирели жана албетте дайыма Келчай Чели программасынын алкагында биз менен бирге болуңуздар дейли. Ал эми бул убакыттарда биздин көрүүчүлөр арасында бир гана жеңүүчү эмес, калган көрүүчүлөрүбүз дагы жазгандар бар. Сиздерди ыраазычылык билдирели, албетте бир аз эртерээк кыймылдап жазып туруңуздар дейли. Албетте ийгиликке жетүү дайыма бир эмгекти талап кылат эмеспи? Ошонун сыңарында эле сиздер дагы дайыма эмгектенип бир аз актив көрсөтүп коюңуздар дейли. Сиздер менен коштошпойбуз, болгону кийинки эфирден көрүшкөнчө деп мен сиздер менен коштошоюн. Айпер Адамкулова кызматыңыздарда болдум. Амандыкта болуңуздар.